Жалал Абад шаарындагы Раатбек Санатбаев атындагы балдар спорт мектебинин имараты 5-июлдан тартып бейтаптарды кабыл алган күндүзгү стационардык мекемеге айланды. Жаңы ачылган жайга күн сайын дарыгерлерден жардам алганы 100гө чукул адам келип кетүүдө. Внимание, ковидке подозрение болгондор эч кайсы жерден жардам ала албай жатканына байланыштуу. Дары дармегин алса болот, бул жерге келип консультация алса болот. Ар түрдүү эмелерди, куймалар, дарыларын, капельницаларын ушул жерден жасатып алып, кайра үйлөрүнө кете берет. Биринчи жардам и көзөмөлгө алынат бул жерде. Ошол. Имарат ичинде 62 керебет жайгаштырылган. Ар бир кезектеги топто 5 медицина кызматкерлери күндүзгү тейлөө шартында иштөөдө. Бейтаптарды кабыл алууда жана жаткырууда санитардык талаптар сакталып жатат. 1-июлдан бери ооруп аткам, анан үйдө өзүмчө самостоятельно дарыланып аткам. Анан бул жактан ушундай шартта түзүлүптүр, ооругандар кайрылыңыздар деген кабарды угуп бүгүн келдик. Жакшы медицина кызматкерлери аябай мээримдүү, сразу айга түшкөндөй болосуң да. Ошон үчүн ушул ак халатчан, мээрбан өмүр сакчыларына ден соолук, ишине ийгилик, ушул чоң спорт залда адамдарды кабыл алып дарылап атат экен. Азыр өзүңүздөр көргөндөй оор кырдаалда азыр элдин баары каерге барышын таппай турат. Жалал Абад областында 6-июлга карата 15 адамдан COVID-19 аныкталган. Алардын көпчүлүгү Жалал Абад шаарынын тургундары. Учурда облуста илдет аныкталган 100дөн ашык адам жугуштуу оорулар бөлүмүндө жатат. Облус бийлиги кырдаалды эске алуу менен ар бир райондордо жугуштуу оорулар бөлүмдөрүн ачууда. 1165 Жалал Абад облусу боюнча бүгүнкү стационар оор даяр. Бүгүн кечеден баштап, кече биринчи жолу кабыл алды. Кече кабыл алганда 51 жаран келип өзүнүн ден соолугу боюнча консультация алды, уколун алды. Ошо 51-дин ичинен бизде 6 адам ошо коронавируске подозрение деп врачтардын сунушу боюнча инфекционга жөнөтүлдү. Бул да жакшы иште. Мына бүгүн саат 3кө чейин 70 адам кабыл алды бүгүн. 70 адам кабыл алды. Ошонун ичинде дагы 9 адамды симптомдор боюнча подозрение кылып, анда азыр врачтар иштеп атат. Ошо 9 адамдын ичи Сузактан келиптир. Ошо Сузак, Жалал Абад болуп 9 адам подозрение келип эметти. Бүгүнкү күндө ошол шарттарын түзүп көзөмөлгө алып атат. Илдет жугузуп, бирок абалы орто бейтаптарга медицина кызматкерлери тарабынан үй шартында дарыланууга кеңеш берилип жөнөтүлүп жатат. Бирок шаар бийлиги калаада эпидемиологиялык абал туруксуздашып баратканын айтып, жашоочуларды үйдөн чыкпоого жана талаптарды сактоого чакырууда. Шаардын жеңиш эс алуу багына чатырлар тигилип, керебеттер да даярдалды. Алар үй шартында дарыланып жаткандар үчүн стационар катары иштейт. Атайын дарыканада ишке түштү. Мындан тышкары Салтанат рестораны, Тагайби кафеси жана Спутник конок үйүнүн ээлери имараттарын күндүзгү стационар катары пайдаланууга уруксат беришти. Жакынкы күндөрү ал жерге да дарылануу жайлары уюштурулат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.